Мамлекетибиз ушундай оор акыбалда турганда сизге мамлекет оор акыбалда турганда мамлекетке кызмат кылгандан жогору жумуш жок, жогору бир жакшы бир нерсе жок да. Сиз ушундай учурда эмне үчүн өз каалооңуз менен кетип баратасыз? Ушунча жылдан бери иштеп келдиңиз, доллардын курсун кармап келдиңиз, башка кылган жакшы иштериңизди да билебиз. Бирок ушундай кыйын учурда не болду, же сизге коркутуу болду, же үркүтүү болдубу? Кандай болгон учурда дагы мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн сиз коркпошуңуз керек, үркпөшүңүз керек, иштешиңиз керек да. Мамлекеттин келечеги үчүн, кызыкчылыгы үчүн. Эмне үчүн ушундай кадамга бардыңыз сиз? Урматтуу Айбек Жапарович, мен айтып кеткендей, президентибизден мага сунуш болду. Башка жактан өзүңдүн опытыңды, өзүңдүн билимиңди ишке салып, ошо жактан жардам бергин депчи. Мен бу сунушту туура кабыл алдым. Бир да минут сомнение болгон жокмун. Ошол жактан деле жардам берем депчи. Ошондуктан мен өз каалоом менен башка жумушка кетем деп өзүмдүн арызымды бердим. Кийинки сөз Токтомамбет Аманкул Жапарбековичке берилет. Рахмат төрага. Толкунбек мырза, айтыңызчы, эгерде президент суранбаса кетпейт белеңиз? Аманкул Жапарбекович, бул эми мындай туура эмес суроо болуп атат да. Мен любой президенттин атынан келген нерсени аткарыш керек деп ойлоймун да. Мен уже 17-жылы да ушундай болгон, өкмөткө барып, ушу экономика жанынан жардам бер дегенде, мен бир да минут сомневаться эткен жокмун да. Мен ойлойм да, бүгүнкү моментте ушу мен билимим башка тармакта керек болуп атат депчи. Ошондуктан мен бир минут сомнение болгон жокмун да. Макулдугумду бердим. Ошол жактан барып жардам берейин. Сиз кыргызча жакшы түшүнбөйт окшойсуз. Дагы кайталайынчы. Эгерде президент суранбаса, кетпейт белеңиз жумушуңуздан деп атам. Мен уже чечим кабыл алдым да. Мен кетип атам. Жок, мен сизге суроо берип атам. Эгер президент суранбаса, кетпейт белеңиз, иштей берет белеңиз деп атам. Же президент сурабаса деле кетет белеңиз. Мен бул суроого жооп бербей эле коеюнчу.